Саламатсыздарбы? Бүгүн 14 февраль китеп күнү. Ал эми Бишкектин тургундары китеп күнү экенин билеби. Сиздер менен чогуу байкап көрөлү. Kitap günü ekeni bilbeytken, bирок kitap okuyubuz. Kitap okuганды негизи жакшы көрөбүз. Барды эле адабий китептерди окуйбуз. Эми азыр обычный эмелерди окуп калбадыкпы? Жашоодо баягы кандай десем, өзүбүздү өзгөртүш үчүн сонун эмелерди окуп калдык. Азыркы жаштарга деле, өзүм балдарыма деле айтам, китепти жакшы эле окуйбуз. Рахмат. Бүгүнкү майрам биз эми баягы сүйүү күнү деп эле эметип калбадык беле. Китеп күнү экенин мен биринчи жолу угуп атам да. Так жакшы китепти окуш керек негизи. Китептен көп өзүбүздүн ойлорубузду өзгөртө алабыз, жашоого болгон азыркы замандын талабына ылайык уже өзүбүздүн эмени өзгөрткөнгө, мышленияны өзгөрткөнгө сонун китептер бар. Азыр ошолорду окуп калдык. Мурдагыдай адабий китептерди деле окуйбуз. Китеп эмне экенин билем, бирок көп окубайм чынын айтканда. Ар кандай болуп калат. 14 февраль сиз үчүн кандай күн? Среда экен. Эми жөнөкөй эле күн, эч кандай деле күн деп эсептейм. Балким сиздер үчүн китеп күнү боло турган болсо, ар ким үчүн ар кандай. Китеп күнүн билбейт экем. Китеп окуйсузбу? Анда-санда. Кайсы чыгармаларды окуйсуз? Көбүнчө Чыңгыз Айтматов. Кайсынысын ба? Именно айтайын ба? Келген куштар, турналар, эрте келген турналар. Бетме-бет, Кызыл алма. Ушулар. Китеп окуйм, бирок бүгүн көчөгө Инстаграмдан окудум да, эртең китеп күнү деп. Кайсы китептерди көбүнчө окуйсуз? Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын окуп чыктым. Азыр пайгамбарлар тарыхы деген китепти окуп атам. Аиша деген китепти дагы 2 китепти параллельно окуп атам азыр. Куранды окуп атам. Сен китеп окуйсуңбу? Ооба. Кайсы китептерди окуйсуң? Кыргыз тили, адабияттарды, кыргыз китептерди окуйбуз. Ошо. Эсте калган чыгармалар эмеси? Унутуп калсам керек. Адабият, там математика, ошолор. Чын айтканда, жогорку окуу жайды бүткөндөн бери көп китепти окуган жокмун. Көбүнчө жумушта эле отурабыз. Эсте калган чыгармаларыңыз кайсы китептерди окуйсуз? «Крестный отец», получается, зарубежная литература, и «Отец наших отцов», последнее произведение. Чыңгыз Айтматов чыгармалары. Чыңгыз Айтматов. Эсиңизде калган кайсы чыгарма? Ак кеме, эрте келген турналар. Биринчи мугалим. Ошо. Билгем о. Китеп окуйсузбу? Ооба. Кайсы китептерди окуйсуз? Адабий китептерди. Эсте калган чыгармаларыңыз? Эсте калган. Эсте калган ба? Турналар деген бар беле го? Эрте келген турналар. Эрте келген турналар, Чыңгыз Айтматов. Не знаю, когда поддержка нужна, психологические книги читаю. Эсте калган чыгармалар. Ой, я не знаю, точно сказать не могу. Ну, ГД болуп калат кечинде, когда время есть. Эсте калган чыгармалар. Каролина. Ошол китеп боюнча еще мультик снимали, рисовали. И Джамиля, Чыңгыз Айтматов. Жок, билген эмесмин, чын айтсам. Китеп ГД окуйсуз го. Кайсы китептерди окуйсуз? Негизи мектепте китептерди эле. Мен дагы билген эмесмин. Билген эмесмин. Китеп окуйсузбу? Ооба, окуйм. Эсте калган чыгармаларыңызды айта кетсеңиз. Бир Алыкул Османовдун чыгармасы бар экен, бирок аны унутуп калдым атын. Жомарт Доконбаев анын эмеси, Ажал менин ар намысым эмеси бар да, чыгармасы. Ошо.